Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Мен сіздерге орозо бойынша улуу сахабалардын, табииндердин, алымдардын кыска сөздөрүн которуп берейин. Кичине болсо да жүрөгүбүз ойгонуп, иманыбыз казык болсун. Латаифул Маариф деген китепте Ибн Ражаптын мындай дейт: эгерде орозонун жакшылыгына жеткен адам болсо, ал эмнени жоготту дейт. Ва айюши адрака, эгерде орозонун жакшылыктарынан кур калган болсо, ал жакшылыкка жеттим десе дагы эмнеге жетти? Канча деген адамдар бул айда амалдары көтөрүлүп, кабыл болуп, кечиримге дуушар болот. Ал эми канча деген адамдар бул айда артка кетет, жакшылыкты колдонбой, курuyт. Күнөөсү кечирилбей өтүп кеткен адам, кор болгон адам. Алла сактасын. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхунун сөзү Мусаннаф ибн Аби Шайба китебинде келет: Инна саййидал айям яумул жумаа. Күндөрдүн улуусу жума күнү. Ва саййидаш шухури Рамадан. Ал эми айлардын улуусу, төрөсү орозо айы. Мурунку салафтардын сөзү: Ал-гыйба тухрику сиям вал истигфар яркауху фаман истата минкум алла яти бисоумин мухрик фалияфал. Ушак айтуу, гыйбат кылуу орозону тешет, орозону жараксыз кылат. Ал эми истигфар болсо аны бүтөйт. Силер ошондуктан бул орозо айында жыртык кылып, тешик абалда кылып келбей, жакшы абалда кылгыла деп. Истигфар кылып жана гыйбаттан алыс болгула деген сөз. Шейхул Исламдын сөзү: Мен яъзим аля таркил мааси фи шахри Рамадан дуна гайрихи фалейса хада битаиб мутлакан. Ким орозо айында гана күнөө иштерди таштап, башка айда абалы башкача болсо, бул чыныгы тобо кылган адам эмес. Валакиннаху тарикун лил фи'ли фи шахр Рамадан. Тек гана ошол орозо айында гана таштады болуп саналат. Ва юсабу иза кана залика тарк лиллахи. Ошол айда күнөөлөрдөн алыс болгонуна сооп алат, эгерде бул Аллах Тааланын улуу айы деп урматтап жана Аллах үчүн таштаган болсо, Аллах үчүн күнөөлөрдөн оолак болсо. Көңүл буруңуздар, бирок ал чыныгы тобо кылгандардын санына кирбейт. Ошолордой болуп күнөөсү кечирилбейт. Толук кандуу күнөөсү кечирилбейт. Эмнеге? Себеби орозо айында гана бул амалды таштап, башка айда мурунку кейипин кийген абал. Алла сактасын. Орозо айы үчүн эле эмес, тобо кылып, күнөөлөрдү таштап, жакшылыкка бет алып, жамандыктан оолак болуп бел байлаш керек. Ана ато кала сами'ту Аба Хурайра якул. Мен Абу Хурайра радиаллаху анху айтканын уктум. Ида кунта соиман фала тажхал. Айтат Абу Хурайра: эгерде сен орозо болгон абалыңда бирөөгө надандык кылба, жахилдик кылба, мындайча айтканда корстук, адилетсиздик, жаман мамиле кылбагын, бирөөнү сөкпөгүн, бирөөгө корс мамиле кылбагын. Эгерде сага кыла турган болсо, анда мен орозомун деп айткын дейт. Жамандыкка жамандык жол менен жооп бербегин деген сөз. Токтоткон орозо айында. Ибн Кайым рахимахуллахын сөзү: Кана набию саллаллаху алейхи ва саллям ажвадан нас. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям негизинен эле адамдардын арасынан эң берешен адам эле. Ва ажвада ма якуну фи Рамадан. Бирок орозо айында андан дагы өтө берешен адам эле. Юктиру фихи мина садака вал ихсан. Ал айда садаканы көбөйтчү, жакшылык кылууну көбөйтчү. Ва тилаватыл Кур'ан. Кур'ан окууну көбөйтчү. Кур'ан окууну, тилават кылууну, Кур'ан окууну, намазды, зикирди, итикафты кылат эле дейт. Задул Маат китебинде. Шейхул Исламдын сөзү Фатава китебинде: Ианатул фуқара бил ит'ам фи шахри Рамадан хуа мин сунанил Ислам. Бул айда жардыларга, кедейлерге жардам берүү орозо айында исламдын сүннөттөрүнөн, исламдын жолдорунан. Ибн Ражаб рахимахуллах: Куллу кыям
لا ينهى عن الفحشاء والمنكر لا يزيد صاحبه إلا بعدا. Ар бир жакшылык иш, ошол жакшылык иштин артынан бузуку иштерден тыйбаса, бузуку терс кайтарылган иштерден тыйбаса алынын жакшылык иши, андай жол менен ээси адам алыстагандан алыстаган. Жана ошондой эле ар бир адамдын орозосу жалган сүйлөөдөн, жалган күбөлүк берүүдөн жана гыйбаттан, жаман сөздөрдөн тыйбаса, жаман иштерден тыйбаса, андай орозосу менен тек гана жек көрүлгөн абалда алыстагандан алыстаган. Мужахид ибн Аби Шайбан китебинде айтат: хаслатан ман хафидахума салима лаху соумуху ал-гыйба вал-кадиб. Эки бир сыпат бар. Ошол эки сыпатты адам эки сыпаттан сак болсо, оолак болсо, ал орозосу саламаттыкта болот. Орозосу дурус болот. Бул гыйбат жана жалганчылык. Гыйбат деген бирөөнү ушактоо. Али ибн Аби Талиб радиаллаху анхунун сөзү: инна сиям лейса минат-таам ва-шараб. Орозо деген, чындыгында орозо деген бул тамактан, ичип жеш суусундуктан гана тыйылуу эмес. Бул орозо жалганчылыктан, жалган айтуудан, жаман сөздөрдөн тыйылуу. Имам Ахмад ибн Хамбал айтат: ямбагы лис-соим ан ятаахад соумаху мин лисанихи. Орозо кармаган адам орозосун сакташка аракет кылыш керек. Тилин тыюуга, тили менен жаман нерселерге тилин агытпоого, орозосун сактап калышка. Кану ида сому қааду фил масажид. Мурунку адамдар орозо кармаганда мечитте отурушуп айтышчу эле: нахфаду саумана. Орозобузду сактап калалы. Орозодо гыйбат кылуу арам. Орозо кармаган адам арам. Өзү арам го, бирок орозодо өтө орозосу жок кылып сала турган абал гыйбат. Фала яктабу хадан. Эч кимди ушактабасын. Вала я'мал амалан яжрах бихи соумаху. Жана ушундай бир амал кылбасын, ошол амал менен өзүнүн орозосун буза турган амалдан. Ошол амал менен орозосун буза турган кадамга барбасын. Имам Захаби рахимахуллах: ва индал муъмин муқаррар анна ман тарака саум рамадан била марат вала гарат. Мусулмандарда, момундарда бул нерсе белгилүү. Кимде ким орозону таштаган болсо, эч кандай үзүрсүз эле, оорубастан эле, мындай айтканда сапарда болбостон, үзүрсүз, жүйөсүз эле, ал арак ичкен алкаштан дагы жана зына кылган адамдан дагы жаман. Ибн Кайм рахимахуллах айтат: ман сахха лаху рамадан ва салимат лаху саиру санатихи. Кимдин орозосу саламаттыкта чыкса, мындай айтканда жакшы абалда, Аллах Таала жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйруп көргөзгөндөй чыкса орозосу, анын бир жылдык абалы саламатта болот. Бир жылга таасир берет бул орозосу. Кала ибн Таймия рахимахуллах: алладдатул хасила би зикриллахи вас-сала бақия дафиа лил-хумум вал-ахзан. Аллахты эстеп намазда туруу, ушул менен адам рахат алса, намаз окуу менен, Аллахты эстөө менен, бул кайгы капаларды, жүрөктөгү ар кандай кайгы капаларды жок кылат дейт. Бул деген сөз кимде ким намазында, Аллахты эстөөдө, зикиринде рахат алган адам кайгы кападан оолак болот. Ибн Раджаб рахимахуллах: ман рухима фи рамадан фахуал мархум. Ким орозо айында Аллахтын райымына бөлөнсө, ал Аллахтын райымында болот. Мындай айтканда орозодогу жакшылыктарды колдонуп калса, Аллахтын райымында болот. Ал эми ким колдонбосо, ал андай нерседен оолак болот. Өзүнө жакшылык каалабаган адам, ушундай мүмкүнчүлүк келип колдонбогон адам, бул бардык нерседен кур калган адам.